أخرج البيهقي عن أبي وائل قال خطب علي الناس بالكوفة. Ali radıyallahu anhu'nun şakirti Abu Vail aytat, bir günü Ali radıyallahu anhu Kufada ellerge kayırılı jasadı. Fasami'tuhu yaqulu fi khutbatihi. Al kişinin Ali radıyallahu anhu'nun kayırılısında mintip aytып atqandığını uğup kaldım dedi. Al doğruduğu uşul sahabalardın şakirtleri de özgöçeledi. Aytılgan sözdü kulak töşe ugat eledi, anan jattap kalat eledi. Biz uqpayбыз, uqsak anda jattay albayбыз. Jattasak unutup kalabыз da. Ne üçün? Sebebi bizdin köngülübüz başka jakta bolot dagı. Anan bizge muhtajlık, zarılçılık bolgon nerseni daroo jattap kalabыз. Ança kızıkpagan nerseler özü unutulup kala berет. Birөө aytты da, mende jakşı bir jumuşlar var. Jumuşu az, aylığı көп, nomerimni жазып алыңыз эле деп айтып бүтөлекте жаттап алабыз да биз. Жазып алайын, токтоп тур, канча эле жок. Кийин дагы карасаң, жазып баягы сактай элек болсоң да эсиңе түшөт да. Эмнеге? Ал керек да бизге. Зарыл деп билебиз. Баянда hadis aytılabı, bir manilүү nerse aytılabı, аларды эстеп кала албайбыз, жаттай албайбыз. Себеби бизге керектүүдөй болуп укпагандыктан. Сахабалардын шакирттери ушундай эле. Пайгамбарыбыздын сахабалары тууралуу айтат, пайгамбарыбыз сүйлөп атканда башына куш конгондой отурушат эле дейт. Ал дегени кыймылдабай. Адам бир нерсеге катуу берилгенде кыймыл токтоп калат экен да. Алдынан бир баалуу же башкача бул кызыккан нерсе өтүп аткан болсо, оозун ачылып калганда байкабай калат го. Кыймылдабай туруп калат. Ошондой отурат элек дейт пайгамбарыбыздын баян кылып аткан учурунда дейт. Ошондой отуруп анан казыкты жерге каккандай хадисти бекем сактап калууга себеп болду да. Ошол үчүн бул сахабанын шакирттеринен бириси айтып атат, укканында мынтип айтып атты дейт. Айюханнас, адамдар, иннаху ман ятафаккар ифтакара. Ким өзүнү ушул кедейсинип, ушул жокчулукта жашап аткандай алып жүрө берсе, алар чындап кедей болуп калат дейт. Ушул дагы бизге айтылып атат да. Эмне кандай болуп атат? Вообще болбой атат. Өтө кыйын болуп атат. Жокчулук, айлык жетпейт. Жок, эчтекеге жетишпейт. Кымбат баалар. Кудум сиз бир нерсеге жетпей ачка калып аткандай да. Бир укка ошол доордо сахабалардан бирөө келип бизден абал сураса, ыйла берсе керек бизге. Уккандачы. Шундай айтып беребиз да биз. Анан үйгө барганда таң калмак да аларчы. Ушунча үй ал доордогу Перстин императорунда да мындай жашоо болгон эмес деп айтмак да. Башка дагы чагып бериши мүмкүн да биздин жашоо. Үйдө деле, үй бүлөңүз дагы үйдө эчтеке калбады дегенден кийин эчтеке алып барбасаңыз бир жума кенен жашайсыз да. Алардын көздөрү эле ушундай эме болуп калган да, көрүнбөй калган эчтеке. Ал бир нерсе деген ал эмне өзү деле билбейт, эчтеке жок, качан болот, аны деле билбейт да. Ошол үчүн жетишпестик болот. Али радıyallahu anh айтат, ey адамдар, өзүңөрдү ушул кедейсинип жүрө берсеңер, ошондой муктаж болуп каласыңар. Муктаж болбош керек, адам баласы Аллах Тааланын бергенине разы болуп жашаш керек. Анан оман юаммар юбтала. Көп жашасаң көп сыноо көрөсүң дейт. Көп узак өмүр сурайын Аллахтан, бир дуа кылыңыз аксакал, узак жашайлы. Ал узак жашагандын эми бир тарабы жакшы адам болсоң жакшы, көп жакшылыгың болот, бирок экинчи тарабы дагы бар. Али радıyallahu anh айтат, көп жашасаң көп сыналасың дейт. وَمَنْ لَا يَسْتَعِدَّ لِلْبَلَاءِ إِذَا بُتُلِيَ لَا يَصْبِرْ. Kim sınoonun kelerine çeyin dayardık körbösö, sınoo kelgende çıdabay kalat adam, sabır kıla alбай kalat. Sınoo kelgenge çeyin çıdaş degen emne degeni, bir adamda birөө ооруп kaldı, же болсо birөө bir жокчулукка учурап kaldı. Кандай абал болсо да ошону карап туруп, ушул менин башыма да bir күн келип калышы мүмкүн деп, ушуну эске алып коюп жүргөн адам сыноо келгенде сыноодон жеңил өтүп кетет. Eğer mani vermese anda kıynalar. Oşol üçün ulu insanlardan birisine kebirler aytat paygambar bolgon deyt, Davut aleyhissalam bolgon deyt, kebirler bunday başka ele bir öte Allah'ın dostlarından birisi bolgon deyt. Kıskası ölüm periştesi gelip kettik deyt eken da, boldu ömür бүтүп kaldı hemi. Canыңды alganı geldim dese taң kalgan eken da. Allah бул эмне эскертүүлөр жокпу бизге? Алдын ала эскертүү жокпу дегенде Аллах Таала айткан экен, ай баланча байкең өтүп кетти, ошол эскертүү болбойбу? Тиги кошунаң өтүп кетти, ошол эскертүү болбоду беле? Ошол үчүн айлана тегеректегилерге келип аткан сыноолор биздин башыбызга да келип калышы мүмкүн деп
Allah Taala'nın bir sınoosuna özün içki dünyadan dayardap turgan adam sınoo kelgende sınbayt da, sabır kılalat adam. Kedey bolup kalışı mümkün emes dep hiç kim ayta albayt da bayga dagı. Bir gün kedey de bolup kalışı mümkün da, oşonu eske alıp koyuş kerek da. Oşonduktan öte bir padişah vazirlerine egzamen жүрgüzüptür. Kimiңer öte danışman söz aytasыңар. Bardyk adamlarga jaga turgan bolsun al degende, har kim har nerse dep anam bирөөсү ийгиликтүү болуп чыккан экен. Ал киши айткан сөзү өтө маанилүү сөз. Бул күндөрдө өтүп кетет деген жакшы сөз айткан экен. Бардыгы үлгү алат да, бай да үлгү алат. Ой деп өзүнө оңдойт, кедей дагы үлгү алат, ооруп аткан да үлгү алат. Ар бир абалдагы адамдар үлгү ала турган сөз экен. Ошол үчүн но айтып аткан сөз Али радыйаллаху анху өтө маанилүү сөз. Ким сыноо келерине чейин даярдык кылып албаса, анда бул адам сыноо учурунда сабыр кыла албай калат дейт. Ваман ла ясташиру яндаму. Ким эгер бирөөлөр менен кеңешпесе, ошол кеңешүүгө ылайыктуулар менен кеңешпесе, машфара менен иш кылбаса, анда ал адам өкүнүп калат дейт. Себеби адам баласы өзүнүн оюна келген нерсе бардыгы туура боло бербейт. Ошондуктан адам башкалар менен өзүнөн көрө акылдуураактар менен кеңеш керек сөзсүз түрдө. Анан ошол насааттарынын бирисинде дагы бир жолу айтып атат: "Вакана якулу" Али радыйаллаху анху насааттарын мынтипте айткан болчу дейт. "Ала, эй көңүл буруп койгула. Ла ястахир раджулу ай ятааллам." Адам илим алгандан уялбасын. Ушуну сурасам, шуну да билбейсизби деп айтып жүрбөй бекен деп сурабай ката кылып жүргөндөн уялыш керек андан көрүш. Бирөөдөн бир маселе сураганда ошол учурда уялышыңыз мүмкүн. Таксыр ушуну да билбейсиңби деп бирок айтып үйрөтүп кое берет. Бир жолу бир жүзүңүз кызарат да. Бирок ошону сурабай ката кылып жүрө берсең, кыямат күнү өтө катуу уят болот да анан кийинчи. Ошол үчүн уялбаш керек. Бир нерсени сураганда уялбаш керек. Суроону берүүдөн уялбаш керек. Жакшына кылып. Ар баланы сурай бергенден уялба деген эмес бул дагычы. Карап туруп. Анан кийин "Ваман юсалу амма ла я'лам ан якула ла a'lamu." Анан дагы бир силер уялбай эле койгула ушул нерселерден дейт. Али радыйаллаху анху дагы өтө көрөгөч киши болгондо, кийинки адамдар кандай болуп калышын билип туруп айтып атат. Силерден билбеген нерсеңерди бирөө сурап койсо, сурап калса, билбейм деп айткандан уялбагыла дейт. Бул уяла турган нерсе эмес да. Таксыр мындай кылса дара тузулабы, бузулбайбы дегенде, менимче деп айта турган сиздин бу жерде эмеңиз жок. Бул шарият, бул пикир айта турган, бул бизнес эмес албетте. Дыйканчылык эмес бул. Ошол үчүн билбейт экен, муну сурап көрүш керек, ылайыктуу адамдардан сураш керек дегенден уялбагыла дейт. Себеби имам Абу Ханифа рахматуллаху алейхи дагы бир канча маселелерге ла адри билбейт экенмин деп жооп берген да. Имам Малик рахматуллаху алейхи мазхаб жетекчилеринин бириси айтып атат: "Ла адри билбейм" деп айтыш бул илимдин жарымы дейт да. Уялбаш керек. Ушунда билбедиң, бир ай окуп келдиң десе да уялбаңыз. Себеби бир айда анча жооп бере турган адамдар чыкканда буякта бүткүл Кыргызстан алым болуп кетет эле да анда. Ошол үчүн сиздер эмнени сураш керек экенин үйрөнүп атасыздар азырчы. Эмне суроого кантип жооп бериш керек экени эмес. Эмнени кимден сураш керек экенин, өзү сураш керек экенин үйрөнүп алсаңыз, ушул сизге өтө чоң илим да бул. Сизден өткөн илимдүү жок болот ошондочу. Сурабай иш кылыш бул туура эмес. Ошолордун сөздөрүнүн уландысында Али радыйаллаху анхунун айткан насааттарынан бириси айтат: "Ва масажидукум яумайдин амиратун ва кулубукум ва абданукум харибатун минал худа." Кийин кыяматка жакын илим албай жүрө берсеңер, билбегениңди да билем деп айта берсең, бир учур келет, мечитиңер аябай кооз болот, бирок жүрөгүңөр, анан амалыңар аябай бузук, туура жолдон алыс болуп кетесиңер дейт. Ошол үчүн илим алуу зарыл нерсе. Кыяматка жакын ушундай болуп калат дейт. Төмөн адамдарга илим берилип калат. Уятсыздык бардыгы өзүңөрдүн араңарда аттуу баштуу деп эсептеген адамдардан уятсыздык чыгат. Анан ошол күнү башчылык жаш жигиттерде болуп калат. Мына ошол учурда кыямат башталат дейт. Ошондуктан бул Али радыйаллаху анху айткан нерседен бир канча нерсени жыйынтыктап алсак болот. Адам баласы бир нерсе билбесе сурагандан уялбаш керек. Бирок бирөө сурап калса, жооп берерде билбейм деп айткандан да уялбаш керек экен да. Анан адам баласы бул дүйнөдө бар нерсесиге разы болуп, өзү кедейсине бербей, жок дей бербей, бар альхамдулилlah болуп калар иншалла деген жакшы бир ойдо жашаш керек экендигин жыйынтыктайбыз. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу